Салам алейкум достор. 28 март 2023 жыл Жалал Абад шаары билим берүү башкармалыгынын имараты экен бул. Айнектер көрүп атасыздарбы? Сталиндин учурунда чыккан айнектер болсо керек. Эски айнек, эски рамка. Булар азыр өлтүрөм, сындырам десең дагы ачылбайт. Кыйшайып, мыйшайып бүткөн. Бул болсо имараттын ички акыбалы. Потолоктон карагыла. Эшиктери карагыла. Союздун эскисинен калган эчки рамалар. Быйыл барыз билгендей Жалал Абад шаарын өнүктүрүү үчүн 2 миллиард акча бөлүндү. Бирок менин билишим боюнча билим берүүгө 1 тыйын дагы Жалал Абадта бөлүнгөн жок. ККМБнын имараттары курулуп атат Жалал Абад шаарында, областында. Областтык прокуратура 2020 жылы 3 кабаттуу имарат курду. Жана башка күчү бар органдарга мындай бир шарттар түзүлүп атат да. Бирок биз жөнөкөй нерсени түшүнүш керекпиз да. Мамлекеттин калкын окутмайынча, билимдүү кылмайынча мамлекетти өнүктүрүүгө мүмкүн эмес. Урматтуу Жалал Абад шаарынын мэрі Эрдинис Ормоков, президент Кыргызстандан мындай акчаларды туура нерсеге бөлөлчүк. Билим берүү системабыздын имараттары ушундай акыбалда болгондо биз кантип өнүгүү боюнча сүйлөй алабыз? Ошо бөлүнгөн акчага эми чоң рахмат, 2 миллиард чоң акча бөлүнүптүр. Ошону туура мындай билим берүүгө да буруп койгулачы сураныч. Мектептерди курууга, класстарды чоңойтууга, жаш балдарга баягы бекер абед берүүгө, билим берүү мекемелерин оңдоого сураныч. Башка жол жок. Адам баласы бир гана жолду ойлогон өнүгүү үчүн. Ал билим берүү, китеп окуу жолу менен гана өнүгө алат.